3 bölüm. Өспүрүм Шамуэль элинин жанында Теңирге кызмат кылып жүрдү. Ал күндөрү Теңир сөзү сейрек болду. Көрүнүштөр да көп болгон жок. Ошол күндөрү Эйли өз ордунда жатканда мындай окуя болду. Анын көздөрү тунарып көрбөй калган эле. Кудайдын чырактаны өчөлө келе. Шамуэль Теңирдин ибадатканасында Кудайдын келишим сандыгы турган жерде жаткан. Теңир Шамуэльди чакырды. Ал "Мына мен" деп жооп берди. Анан Эйлиге чуркап барып, "Мына мен, сен мени чакырдың" деди. Бирок ал "Мен сени чакырган жокмун. Кайра барып жат" деди. Ал барып кайра ордуна жатты. Бирок Теңир Шамуэльди дагы чакырды. Ал ордунан туруп Эйлиге экинчи ирет келип, "Мына мен, сен мени чакырдың" деди. Бирок ал "Уулум, мен сени чакырган жокмун. Кайра барып жат" деди. Шамуэль Теңирдин үнүн тааный элек болчу. Теңирдин сөзү ага ачыла элек эле. Теңир Шамуэльди үчүнчү жолу чакырды. Ал ордунан туруп Эйлиге келип, мындай деди: "Мына мен, сен мени чакырдың." Өспүрүмдү Теңир чакырганын Эйли ошондо түшүндү. Ошондо Эйли Шамуэльге "Кайра барып жат, сени чакырганда сүйлө Теңирим, кулуң угуп жатат" дегин деди. Шамуэль өз ордуна барып жатты. Анан Теңир келип турду да мурдагыдай "Шамуэль, Шамуэль" деп чакырды. Шамуэль "Сүйлө Теңирим, кулуң угуп жатат" деп жооп берди. Ошондо Теңир Шамуэльге мындай деди: "Мен Исраилда бир иш кылам. Ал жөнүндө уккандын эки кулагы зыңылдап калат. Мен Эйлинин тукуму жөнүндө айтканымдын баарын ошол күнү аткарам. Мен баштайм жана бүтүрөм. Мен ага уулдарыңдын мыйзамсыз иштерди кылып жатканын көрүп туруп, аларды тыйбаганың үчүн, ушул күнөөң үчүн сенин тукумуңду түбөлүккө жазалайм" деп айткам. Ошондуктан Эйлинин тукумуна ант бергем. Эйлинин тукумунун күнөөсү курмандыктар менен да, нан курмандыктары менен да түбөлүккө жуулбайт. Шамуэль эртең мененкиге чейин жатты. Анан Теңир үйүнүн эшиктерин ачты. Шамуэль бул көрүнүштү Эйлиге айткандан коркту. Бирок Эйли Шамуэльди чакырып мындай деди: "Шамуэль, уулум." Ал "Мына мен" деп жооп берди. Эйли ага "Теңир сага эмне деди? Менден жашырба. Сага айтылгандан бир нерсе жашырсаң, Кудай сени жазалайт, катуу жазалайт" деди. Ошондо Шамуэль ага бүт баарын айтып берди. Эч нерсе жашырган жок. Эйли ошондо мындай деди: "Ал Теңир, ал эмнени кааласа, ошону кылат." Шамуэль өсүп жетилди. Теңир аны менен болду. Ага айтылган бир да сөз аткарылбай калган жок. Дандан Беершебага чейинки бүт Исраил эли Шамуэльдин Теңирдин пайгамбары болууга татыктуу экенин билди. Теңир өзүн Шилодо сөзү аркылуу Шамуэльге ачкандан кийин Шилого келип турду. 3 бөлүм. Анда жүйүт болуунун кандай артыкчылыгы бар? Же сүннөттүн кандай пайдасы бар? Бардык жагынан көп артыкчылыгы бар. Баарынан мурда Кудайдын сөзү жүйүттөргө ишенип тапшырылган. Эгерде алардын кээ бирөөлөрү ишенимсиз болушса эмне экен? Алардын ишенимсиздиги Кудайдын ишенимдүүлүгүн жокко чыгарабы? Албетте жок. Ыйык жазууда "Сенин сөздөрүң адилет, соттошкондо сен жеңесиң" деп жазылгандай, Кудай ишенимдүү, ал эми ар бир адам калпычы. Эгерде биздин адилетсиздигибиз Кудайдын адилеттүүлүгүн айкын кылып жатса, анда эмне демекчибиз? Карын төгүп жатканда Кудайды адилетсиз дегенге болобу? Мен адамды кой менен айтып жатам. Албетте андай эмес. Андай болсо Кудай дүйнөнү кантип соттомок эле? Бирок менин адилетсиздигим аркылуу Кудайдын адилеттүүлүгү артыгы менен далилденип, Кудайдан аңталып жатса, анда мен дагы эмне үчүн күнөөкөр катары соттолушум керек? Кээ бирөөлөр бизди жамандап, булар жакшылык болуш үчүн жамандык кылалы дешет, деп кантип айтып жатышат? Мындайлардын соттолгону туура. Анда эмне, биз артыкчылыкка эбизби? Жок, эмеспиз. Анткени биз жогоруда далилдегендей, жүйүттөр сыяктуу эле элиндер да бардыгы күнөөнүн бийлиги астында. Ыйык жазууда жазылгандай, бир да адил адам жок. Түшүнгөн бир да адам жок. Эч ким Кудайды издебейт. Бардыгы жолдон чыгышты. Бирөө да жарактуу эмес. Жакшылык кылган адам жок. Бирөө да жок. Алардын кекиртеги ачык мүрзө. Алар тилдери менен жалган сүйлөшөт. Алардын ээриндеринде жылаандын уусу бар. Алардын оозунан каргыш жана ачуу сөз гана чыгат. Алардын буттары кан төгүүгө чуркап турат. Алар жүргөн жерде кыйроо жана кайгы гана болот. Алар тынчтык жолун билишпейт. Алардын көздөрүнөн Кудайдан коркуу дегенди көрбөйсүң. Бирок мыйзамда эмне айтылса да, ошонун баары мыйзамдын бийлиги астындагыларга айтыларын билебиз. Ошондуктан бардыгынын оозу жабылат, бүт дүйнө Кудай алдында айыптуу болот. Анткени мыйзамды аткаруу менен анын алдында бир да адам акталбайт. Себеби күнөөнүн күнөө экендиги мыйзам аркылуу билинет. Бирок азыр мыйзамга көз карандысыз эле Кудайдын адилеттигине ээ болууга жол ачылды.
бул жөнүндө Тоорат жана пайгамбарлар китептеринде күбөлөндүрүлөт. Кудайдын бул адилеттиги бардык ишенгендерге Иса Машаякка болгон ишеним аркылуу бериле турган адилеттик, анткени эч айырма жок. Себеби бардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Бирок бардыгы анын ырайымы менен Машаяк Исанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты. Кудай өзүнүн чыдамдуулугу убагында мурунку кылынган күнөөлөрдү кечирүү аркылуу өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн Машаяктын төгүлгөн канын ырайым курмандыгы катары ишеним аркылуу сунуш кылды. Азыркы учурда өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн ушундай кылды. Ал Исага ишенген адамга адилеттүү жана актоочу катары таанылсын. Анда биздин мактана турган нерсебиз кайда калды? Ал бирөтөлө жок болду. Кайсы мыйзам менен? Иштерди талап кылган мыйзам мененби? Жок, ишенимди талап кылган мыйзам менен. Анткени биз мындай деп эсептейбиз: адам мыйзамды аткаруу менен эмес, ишеним менен акталат. Же Кудай жүйүттөрдүн эле Кудай бекен? Бутпарастардын да Кудай эмеспи? Албетте бутпарастардын да Кудайы. Анткени Кудай бирөө. Ал сүннөткө отургузулгандарды ишениминин негизинде, сүннөткө отургузулбагандарды да ишеним аркылуу актайт. Анда эмне биз мыйзамды ишеним аркылуу жокко чыгарабызбы? Албетте жок. Биз мыйзамды бекемдейбиз. 42 бөлүм. Анан бардык аскер башчылар, Кореях уулу Жаканан, Ошая уулу Жазания, бардык эл кичинесинен чоңуна чейин келди. Алар Жеремия пайгамбарга мындай дешти: "Сенин алдыңа алып келген биздин өтүнүүчүбүзгө кулак сал. Биз үчүн жана мына бул элдин калдыгы үчүн Кудай Теңириңе сыйын. Анткени бизди өзүң көрүп тургандай, биз көп элек аз калдык. Сенин Кудай Теңириң бизге кайсы жол менен жүрүүнү жана эмне кылууну көрсөтсүн." Ошондо Жеремия пайгамбар аларга: "Угуп жатам. Силердин сөзүңөр боюнча силердин Кудай Теңириңерге сыйынам. Теңир силер жөнүндө эмне деп жооп берсе, ошонун бардыгын айтам. Силерден бир да сөз жашырбайм" деди. Алар Жеремияга мындай дешти: "Эгерде биз сенин Кудай Теңириң сени бизге эмне деп жиберсе, ошону так аткарбасак, анда Теңир бизге каршы ишенимдүү, чыныгы күбө болсун. Ал жакшы болобу, жаман болобу, биз сени жиберип жаткан Кудай Теңирибиздин үнүн угабыз. Кудай Теңирибиздин тилин алсак, бизге жакшы болот." Арадан 10 күн өткөндөн кийин Жеремияга Теңирден сөз болду. Жеремия өзүнө Кореях уулу Жакананды жана аны менен жүргөн бардык аскер башчыларды, бүт элди кичинесинен чоңуна чейин чакырып алып, аларга мындай деди: "Силер мени өзүңөрдүн өтүнүчүңөр жөнүндө сыйын деп жиберген Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Эгерде силер бул жерде кала турган болсоңор, анда мен силерди жайгаштырам. Талкалабайм, силерди отургузам, жок кылбайм. Анткени мен силерге каптаткан аламатым жөнүндө өкүнүп жатам. Силер Бабыл падышасынан коркуп жатасыңар. Андан коркпой эле койгула, андан коркпогула" дейт Теңир. "Анткени силерди сакташ үчүн, силерди анын колунан куткарып алыш үчүн мен силер мененмин. Мен силерге райым кылам, ошондо ал силерге райым кылып, силерди өз жериңерге кайтарып жиберет. Эгерде силер бул жерде жашагыбыз келбейт деп Кудай Теңириңердин үнүн укпай, жок биз Мисир жерине кетебиз, ал жерде согуш дегенди көрбөйбүз, сурнай үнүн укпайбыз, ачка болбойбуз, ошол жерде жашайбыз дей турган болсоңор, анда азыр силер жүйүттүн калдыгы Теңирдин сөзүн уккула. Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Эгерде силер Мисирге кетүүнү бирөтөлө чечкен болсоңор, ал жерге жашаганы барсаңар, анда силер корккон кылыч силерге ошол жерде, Мисир жеринде жетет. Силер корккон ачкачылык да силерди ошол жерде, Мисирде дайыма ээрчип жүрөт. Ошол жерде өлөсүңөр. Мисирде жашаш үчүн ошол жака кетүүнү чечкендердин баары кылычтан, ачарчылыктан жана жугуштуу оорудан кырылат. Алардын бири да калбайт. Мен аларга каптаткан аламаттан алардын бири да кутулбайт. Анткени Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Менин каарым менен ачуум Иерусалим тургундарына кандай төгүлсө, Мисирге барганыңарда силерге да ошондой төгүлөт. Силер каргышка калып, силерди көргөн элдин үрөйлөрү учат, жаманатты жана шылдың болосуңар, ошондон кийин бул жерди көрбөйсүңөр. Силерге жүйүктүн калдыгы Теңир айтып жатат: Мисирге барбагыла. Мен силерге азыр эскертип жатканымды билгиле. Анткени силер өзүңөргө каршы күнөө кылдыңар. Силер мени Кудай Теңирибизге мындай деп жибердиңер: Биз үчүн Кудай Теңирибизге сыйын. Кудай Теңирибиз эмне десе ошонун баарын айт, биз аны аткарабыз. Мен силерге бүгүн айттым, бирок силер Кудай Теңирибиздин үнүн укпай койдуңар. Ал мени силерге эмне деп жиберсе, ошонун баарын укпай койдуңар. Ошондуктан билип койгула, жашаш үчүн баргыңар келген жерде кылычтан, ачарчылыктан жана жугуштуу оорудан кырыласыңар. 16 Забур.
Теңир, чындыкты ук да зар мұңыма кулак сал. Калп айтпагандан оозунан жалынууну кабыл ал. Мени сен адилет соттойсуң. Сенин көздөрүң чындыкты көрсүн. Сен менин жүрөгүмдү сынадың. Мага түн ичинде келдиң. Мени сынадың. Бирок эч нерсе тапкан жоксуң. Оозум ойлорумдан четтеген жок. Адам баласынын иштеринде сенин сөзүң боюнча мен өзүмдү эзүүчүнүн жолунан сактап жүрдүм. Менин кадамдарымды өз жолуңа бекемде. Буттарым оңго да солго да бурулбасын. Мен сага кайрылып жатам. Анткени сен мени угасың, Кудайым. Мага кулак сал, сөзүңдү ук. Өзүңдүн кереметтүү ырайымыңды көрсөт. Сенден үмүт кылгандарды, сенин оң колуңа каршы чыккандардан сакта, куткаруучум. Мени көзүңдүн карегиндей сактай көр. Канатыңдын астына калкалай көр. Мага кол салган ыймансыздардан, мени курчаган кас душмандарыман калкала. Аларды май басты, тилдери менен менсинип сүйлөшөт. Азыр алар бизди ар бир кадамыбыз сайын курчап турушат. Мени жерге кулатыш үчүн алар тигиле карап турушат. Алар жемиздеген арстанга, жашыруун буктурмада отурган жырткычка окшош. Теңир, ордуңан тур. Аларды эскерт, кыйрат. Жанымды өз кылычың менен ыймансыздардан куткар. Теңир, мени бул адамдардан, бул дүйнөдө гана энчиси бар, өз казынаңдан курсагын тойгузган бул дүйнөнүн адамдарынан өз колуң менен куткара көр. Алардын уулдары ток артканын өз балдарына калтырышат. Ал эми мен болсо чындык менен сенин жүзүңө карайм. Ойгоноорум менен сенин бейнеңе көзүм тоет.